Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын баардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын баардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн баардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Кипеп билим булагы. Албетте эле урматтуу биздин теле жана интернет көрүүчү, сиз сабаттуу болууну кааласаңыз, ошону Кипептен издешиңиз керек. Биз сиздерди көп китеп окууга чакырабыз. Сиз бизди көрүп жатсаңыз, демек бул ким билет интеллектуалдык долбоору сиз менен амандашуу өтөлүп, барыңыздарга кушубак күнүңүздөр менен дейлик. Анда эмесе биздин конокторго өтмөкчүбүз. Ана эмесе бүгүнкү конокторубуз өзүнүн тамаша көйлүгү менен, актёрдук чеберчилиги менен, жалпы элибиздин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүргөн, Тамашоо лигасынын 8-сезонунун абсолюттук чемпиондору, мыкты эр азамат жигиттер жана эми Кудайым бурса жакын арада өзлөрүнүн актёрлук чеберчилигинде көргөзүшөт, киного тартылышып, бүгүн коногубузда Нышанбай уулу Садык жана Турдубаев Калыбек. Куш келипсиздер, ассалам алейкум дегендей. Кандайсыңар, кушубак күнүңүздөр менен аман эсен келип алдыңарбы, жакшыбы? Негизи биз билебиз, силер баягы биздин түштүк борбордо ошол жерде туруп жашап, ошол жерден баягы айтмакчы элге таанымал болдуңар. Бүгүн Бишкекке келипсиңер, куш келипсиздер дейли. Мен билем, келгениңердин максаты, Кудайым бурса кино жаратып атасыңар. Ийгилик каалайлы. Кандай гана болбосун. Эми бүгүнкү биздин таймаш жөнүндө айта кетсек, жон гана тамаша иретинде бири-бирибиз менен жакшы маанай менен билимибиз менен таймашабыз. Кудайым бурса билим таймаш, акыл таймаш. Ошол себептен мен ишенем, экөөңөр тең мектепте жалаң беш деген бак окугансыңар, Ушундайбы? Эфирге ушинтип коебуз дейм. Ооба деп баш ийке берди. Негизи жалпысынан айта келсек, Садык Калыбек, мектепте кандай окудуңар эле? Мектепте орто. Орто? Жакшы эле. Негизи кызыл аттестат менен бүткөм, просто көк берип койгон да бизге. Жөн эле көк берип койгон. Көк берип койгон. Кызыл менен бүткөм. Мугалимиңер дальтоник болсо керек. Аттестат бергенде дальтоник болгон. Садык аттестат бергенине рахмат айтсам. Мен паспорт алганмын, эле сүйүнүп жүрөм азыр. Баракелде. Кайсы мектепте окудуңар эле? Балким учурдан колдонуп мектебиңерге, мугалимдериңерге салам айта кетесиңер. Жалал Ата областы Алабука районуна караштуу Көксерек деген айылда номер 24-чү Токтогул атындагы орто мектептин Токтогул Сатылганов атындагы, фамилиясы жок, бирок жөн эле аты ошондой жазылчу эле да. Токтогул Сатылганов деп жазып койжок, жөн эле Токтогул деп жазгыла дейт эле. Документ ошондой кеткен экен да. Ал Токтогул барат башка болгон биз. Ал башка барат биз. Ошондо 1-класстан 11-класска чейин окуп бүтүргөм. Баракелде. Негизи ошо мектеп азыр Кудайым бурса сыймыктануу менен көрүп жатса керек, О мугалимдерге чоң таазим, ушундай жигиттерди тарбиялап өстүргөн. Ыраазычылык билдиребиз чындыгында. Садык, экөөңөр чоң окудуңар беле? Жок, мен Оштон Кара Суу районуна караштуу Октябрь айылында окугам. Мен окуган убакта жөн эле номер 47-чи орто мектеп болчу, азыр аты өзгөрүп кетти. Ошол жерде 11 жыл окуп, ошол жерде бүттүм. Мен мектепте окуганда экөөңөр ар кайсы мектепте окусуңар, анан бирок кантип таанышып, кантип дос болуп, кантип бир команда болуп калдыңар? Мен студентчилик да. Баракелде. Бизди түшүбүздө көргөн экенбиз да. Ким кимдин түшүнө кирди эле? Студентчиликте факультеттер аралык КВНдер болот, ошол убакта таанышканбыз. Бул башка университет, мен башка университет болгом. Баракелде, башка университеттерден бирок таанышып келип, жылдышыңар жанышып дегендей, анан Бишкекке келип бир сыйра дөңгөрөтүп кеттиңер, Эми ошол Ошто тамашанын түштүк филиал болот. Мурат Жалиев менен Кадыр Жарматов экөө уюштурганда ошол жактан таанышканбыз. Мен барып биринчи тамашаны көргөнү барганда бул ойнойт эле да. Мен бул фанат элем да бул. Көрүп ушул жакшы ойнойт экен деп кийинки жылы мен да ойной баштагам.
Бирок мен билишимче Садык өзүнүн баягы пародиялык чебери менен көптөгөн элдердин алкышын алгансыз, Канча адамды пародия кыла аласыз? Жок, мен пародия кылбайт элем. Пародия кылбагам. Билбем неге эл жакшы көрөт деп элем. Пародия кылбайт элем. Просто элдин боор ачаган болуш керек. Ушул кишинин башы жакшы иштебейби деп. Негизи баягы орус тилин айтканда самоирония өзүнүн үстүнө күлө билген бул интеллекттин эң жогорку деңгээлин билгизет дейт. Ошол себептен азаматсыңар. Эми сабактарга өтсөк. Бүгүн 4 сабакта таймашабыз. Анан ар бир сабактан упайлар, балдар бар. Ар бир сабактын алдында мен шарттарын түшүндүрүп берем. Ийгилик каалайлык барыңыздарга. Анда эмесе Барына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Бары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Анда эмесе биринчи сабакты баштадык. Садык Калыбек, ийгилик каалайлы. Биринчиден тездикти, анан мектептеги программаны же болбосо баягы мындай айтмакчы кругозоруңуздарды ачабыз азыр, ачып туруп, анан колдон келишинче ошол жерден билимди колдонолу. Кеттик, биринчи суроо мындай экен. Балапандарын өстүрбөгөн куш. Баракелде, Садык. Иштей, текшерип койдум. Иштей. Текшерип койдум дале. Балапандарын өстүрбөгөн куш. Неме да? Баспайбы? Үкү же Кы эмеспи? Кандай үкү? Кукук. Баракелде. Кукук. Үкүк деген саба, а кукук деген кукушка. Үкү деген түнү көзүн оңдай болуп жатып Жок, кукук балапандарын өстүрбөйт. Кукушка. Карасында үкүлөр өстүрөйт. Карасында үкүлөр өстүрөйт. Карасынын үкүлөрү башкача деңизчи. Баракелде. Биринчи 2 упай биздин Калыбекке кетти. Кеттик. Кийинки суроо. Россиянын кайсы шаары маданий борбор деп аталат? Кайсы шаары? Москва өзүнүн борбору, кайсы шаары маданий борбор? Эми баарыңар билесиңер, өтө белгилүү шаарлардан, дүйнөбүздүн атынан белгилүү. Жаңы айтып койбу, ону айтып берейин. Жа неменин шаары да? Бул деген Да, Никулин шаары да. Никулин шаары. Негизи маданият чөйрөсүндө, маданият дүйнөсүндө көптөгөн адамдар, жазуучулар, актерлор, режиссерлор ошол шаардан чыккан. Айтып койсоң? Питер. Баракелде. Санкт-Петербург, Садык 2 упайга ээ болду. Негизи мындай, экөөңөр мындай алдын ала сүйлөшүп келгенсиңерби, ким жеңеттин бит деп, бирок дагы колдон келишинче кетти. Кийинки 3-чү суроо жана 2 упай алдыда. Машинанын көрүү органы. Машина, автоунаанын көрүү органы. Лобой. Жок. Лобой. Автоунаа көрө турган. Фара. Ай, баракелде. Калыбек фара. Лобойдон сиз көрөсүз. Ал эми машинанын көрүү органы. Кийинки 4-чү суроо. Жер өз огунда 24 саатта канча жолу айланат? Бир жолу. Баракелде. Тигини басып туруп жооп беришиңиз керек. Калыбекке дагы бир упай кетти. Басканды унутпаңыз, Кеттик ана эмесе. Кийинки суроо. Жапондордун кагаздуу бүктөө өнөрү. Кагаздардан ар кандай нерселер жаса. Иштеп атабы деп текшерип койдум. Баракелде. Билбем бирок, ташынан жолдо басып. Белгилүү өтө. Такаширо дейби? Жок, негизи баа биз деген кагаздар бала чакта самолет жасап ойнойбуз. Япондордо муну бир кандайдыр бир чоң өнөр кылып, аты бар атайын өзүнүн. Мен адабиятты окутпаган. Жок, жапондордо белгилүү негизи көбөлүк угуп жүрөсүңөр. Азыр мен айтсам, деп башыңар тырмап каласыңар да. Кеттик ана эмесе. Айтып көрүңүз. Неме, мен жардам бериш үчүн агай деп кол көтөрүшүңөр керек. Агай. Баш тамгасы айтып коесуң. Анда баш тамгасы О. Же болбосо А деп айтыла берет негизи. Бирок жазылышы О. Окаширо. Окаширо. Билбейт экенбиз, Билбейт экенбиз. Анда эмесе 2 упай менде калды оригами.
Оригами. Кагаздардан ар кандай куштарды, жаныбарларды, же болбосо үй буюмдарын жасап, ошондо ойношу, ушу жапондордо өнөр кылып оригами деп атап коюшкан. Негизи белгилүү эле факт. Кеттик, анда эмесе бул менде калды. Кийинки суроо мындай экен. Улуу Британиянын белгилүү сааты. Улуу Британияда, Лондондо бир өтө белгилүү саат бар. Аты? Агай? Быдан башталат. Быдан башталат. Просто мектепте биринчи сөзү англисчеден которулганда чоң болуп. Биг. Анан улантысы бар да. Бас келиңиз. Big o'clock болу. Калык. Big Boss. Big Boss. Жок. Экинчи сөзү белгилүү Голливуд актёру бар, Стиллер деген. Билбейсиңер, таанысыңар. Бирдеме Стиллер. Атын ошо айтсаңар, ошонун экинчи сөзү. Стиллер дегендин атын тап. Антонио. Анда эмесе 1, 2, 3, 4, 5 Big Ben. Белгилүү Лондондо жайгашкан чоң саат. Биздин могу Цумдун маңдайындагы куранты деп коебуз көпчүлөр. Ошого окшош да. Бирок биздики жакшыраак. Кеттик, ана эмесе. Кийинки суроо бат-баттан жооп бергенге аракет кылгыла. Тездикти талап кылат. Попо, Дипси, Тинки, Винки жана Ляля деген кимдер? Попо, Дипси, Тинки, Винки, Ляля. Актив. Жана экип Бастур жооп беребиз. Бул деген Лоло Пепе. Бул басы мен айттым. Ошого бир-бирден упайыңыз берсеңиз болот. Жок. Лоло Пепе эмес. Лоло Пепе деген бул мультфильмдин каармандары, бирок булар дагы мультфильмдердин каармандары, мейли жардам берели, бирок ошо мультфильмдин аты керек да. Мультфильмдин аты керек. Неме? Жана кичинекей балдар фиксики деп көрүп калышат, анан мындай тоголок болгон орустардын белгилүү мультфильми. Карлсон? Жок, неме каармандар топ-тоголок да мындайчы. Смешарики. Смешарики почти жакындадым да. Кандай десем, смешарики жөн эле тоголок болсо тигилердин кулактары бар, жалпысынан. Так, 5 секунд берейин, 5, 4, 3, 2, 1 барбы? Жооп. По Дипси, Тинки, Винки жана Ляля деген булар телепузики. Силер кичинекей кезиңерде мультик көргөн эмессиңер да? Баракелде. Том и Джерри көргөнбүз, Нупагады көргөнбүз. Том и Джерри. Кет. Үстү артка чогулган машинанын кузову кандай деп аталат? Үстү артка чогулган, крышасы ачылып чогулган автоунаанын кузову кандай деп аталат? Кузову машина деп. Белгилүү ыры бар го. А я сяду в деп турган. На-на-на-на. И уеду. Кана эмесе? Калбек, сизден жооп. 5, 4. Көбөлөр бар, көбөлө машиналар. Мисалы үчүн джип, же болбосо седан деп айтып калат го. Ошондой мындай машиненин формасы да, бул мындай конкретно бренд эмес. Комби эмеспи деп коем. Бул деген пикап эмес. Туура эле башы туура болот. Кабриолет. Баракелде. Калыбектей купай. Кабриолет деп аталат. Анда эмесе кийинки суроо. Телекөрсөтүүдө же радиодо берилген текстти ким окуйт? Ким? Кана эмесе? Диктор, азаматсыз, 2 упай сиздики. Кеттик. Тезден жооп беребиз. Тарыхтан эски мектепте окуп жүргөндө эле мектептеги программадан суроо. Чыңгыз хандын өз аты ким? Темучин. Мен басатпайм. Негизи Садык биринчи баскан. Сиз жооп бербей туруп айтып белеңиз, балким туура эмес жооп бериңиз. Темучин, азаматсыздар. Футболго кызыктарсыңарбы? Футбол жакшы көрөсүңөрбү? Анда эмес жакшы көрсөңөр, кийинки суроо. Ювентус клубунун белгилүү дарбазачысы. Шашпайбы, сен барын бет. Келиңиз. Садык. Буффон баракелде. 2 упайда биздин Садыкта. Кеттик. Жумурткадан тоокту, өрдөктү жана башка жасалма жол менен чыгаруучу аппарат. Инкубатор. Баракелде. Сиз инкубатор эмне тоок бастырып көрдүңүз беле? Өз инкубатор. Садыкты ошодон чыгаргам демен. Ошол жерден чыгарып алып, өзүмдүн командага кошуп алып, баракелде. Кийинки суроодагы тездикти талап кылат. Биринчи демократ акын ким болгон?
токтогул сатылган. Ай баракелди. Мектеп кандай билбейт дейсиз. Биринчи демократ Зато акылы. окуп үйрөнгөн. Анда эмесе кийинки суроо өтөлүк. Индиялыктар кайсы үй жаныбарын ыйык тутат? Уй. Ай баракелди. Садыкты эки упай. Караба, мен орусчасын билем. Жана акыркы суроо, биринчи сабакта, кайсыл өлкөдө эң кымбат сигаралар жасалат? Кетөрөйүн? Калып келиңиз. Сизден 1 2 3. Командада коем. Куба. Азаматсыз калып эки упай. Куба мамлекетинде бир сыйра кол чабуулар менен биринчи сабак бүттү. Анда эмесе азыр биз упайларды санайбыз. Сиз ай сайын квартирага 20 000 сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз 1 жылда 240 000 сом төлөп каласызбы? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 400 000 сом төлөйсүз, туурабы? Ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турдум да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз? Албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмөрлөргө чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Анда эмесе экинчи сабагыбызга өтөлү. Биринчи факт. Лос-Анджелесте тургундарга караганда эмне көп экен? Лос-Анджелес шаарында ошол жерде жашаган тургундарга караганда бир нерсе көбүрөөк. Эмне көп? Кара эмесе, Садык. Кредит да. Биздин заманда, азыркы заманда болушу мүмкүн сөзсүз түрдө. Да, жакшы жооп болду. Анда эмесе, Калыбек, сизден балким сиз туура жооп берип каласыз. Эми күлкүмүздүсүн тургундарга караганда туристтер көп. Тилекке каршы туура эмес, негизи эми мындай сүйлөшкөнгө дагы талкуулоого убактыбыз бар. Кандай варианттар болушу мүмкүн? Таң каласыңар. Менимче Бишкекте делечи акыркы күндөр ошондой болуп барат. Тургундарга караганда машина. Баракелде, туура жооп берип салдыңыз. Ошондо биринчи кредит үчүн 3 упай, туура жооп үчүн 2 упай, биздин Садыгыбызга 5 упай. Кол чапкылчу 5 упай. 5 упайды күндө эле мала өрүшпөйт да, ошол себептен азаматсыз, Күндөн окуп берейин. Так, экинчи факт көтөлүп. Акулалар эмнеге каршы бир иммунитети бар? Коронавирус. Акулаларда Калыбек, негизи мындай. Биринчи жооп бергенде да күлкүмүштүүрөөк болот да, ошол себептен. Биринчи ирет жооп бергенде коронавирус менен мисалы үчүн күлкүмүштүү болот. Коронавируске каршы акулаларда электр энергиясына каршы. Жок. Зал өлүп калды. Так, дагы жолу акулаларда мындай жардам берейин да, бир дүйнөгө өтө таркаган оору бар. Ошо ооруга каршы иммунитети бар да. Коронавирус бар. Ошо эмне бар? Дүйнөгө өтө чума. 21-жылында Кудай сактасын, чума жок азыр. Азыр бар бекен, Азыр деле бар. Бул негизи мындай да, ал ооруга дары табыла элек. Рак. 2 упай сиздики, 3 упай биздин Садыктан эмесе. Калыбекте 2 упай, Садыкта 3 упай, коронавирус. Ошол себептен тезден да жооп берүүгө аракет кылалы. Кеттик. 3-чү факт мындай экен. Юлий Цезарь лавр гүл чамбарын эмнеге башына кийген? Башы ысып кетпеш үчүн. Башы ысып кетпеш үчүн. Нормально болду, бирок башы ысып кетпеш үчүн. Суран кайтып калат болайын. Белгилүү полководец, белгилүү дүйнө жүзүнө баягы өзүнүн баягы жеңиштери менен белгилүү болгон Юлий Цезарь башына мындай лавр гүл чамбарда, лаврдан жасалган, именно лавр, гүлдөн жасалган мындай немеде тажы. Ошону эмнеге башына кийген? Лавр
Пока азырынча күлкүлүү жооп жок, эми бирок туура жоопту күтө эле. Ракка каршы долар. Жок. Эми логика менен да башына тажысын кийип, мисалы үчүн тажы кийген оор болгон да, тажылар аябай чоң болгон. Аныкы жеңил жана жумшак, аны күндө кийип жүргөн да, күндө. Күнүмдүк кийген да. Күндө жаңы жасап кийген болуш керек а. Күндө жаңы жасап эле негизи. Бирок 3 күн чыдаса, 3 күн кийген болсо. Күнүмдүк жашоодо да элдин алдында жүргөндө кийген да. Эми өзүңөр билсеңер, Юлий Цезарь мындай чапалдаш бойлуу инсан болгон. Күлдө ясылып жүрөйүн деген окшойт. Мен элди күлдө жардам бериш үчүн агай деп кол көтөрүш керек. Агай, жардам бериңчи. Анда эмесе мындай дейлик. Азыр ошол нерсе менен байланыштуу, мисалы үчүн Турция өлкөсүнө элдер көп барып трансплантация кылып келип атышат. Баракел, садык. Эркектик немесин күчөйткөн. Жок, Кудай сактасын. Ошо Турцияга барып эркектик немесин эмнени трансплантация кылып Упай минус кыламы? Калай, сизден суроо. Сизден жооп. Турцияга барып эмне кылып келатат дедиңиз? Азыр өтө белгилүү болуп кетти да азыркы заманда. Ошо Турцияга чейин барып элдер трансплантация деген операция бар. Ошо эмнени трансплантация? Пластикалык. Негизи эми башка кетти, ошо менен баш менен значит байланышы бар да. Чачы жок болгон, чач эктирген. Бастырып жооп беребиз, бастырып жооп беребиз. Өзүңгө чач түшүп койгон экен да. Баракелде. Ал эмес Калыбекте 2 упай Юлий Цезарь таздыгын жакшырыш үчүн, таз өзү дагы жапалдаш бойлуу болгон үчүн таз чачы түшкөн элге көрүнгөн ошон үчүн таздыгын. 4-үнчү факт көтөлөп, азаматсыңар. 4-үнчү факт, британдар башка өлкөнүн тургундарына караганда ушул нерсени көбүрөөк ичишет экен. Ал эмне? Британдар мен оюмча башка өлкөнүн тургундарына караганда балким Европаныкына болушу мүмкүн, анткени Азияда да бул нерсени аябай жакшы көрүшөт. Бул эмне? Кана? Туура жооп? Дары. Жок. Күлкүлүү да болбой калды. Негизи Британия учурунда колонияларды басып алган, анан ошо колониялардын бирөөсү Индия болчу да. Ошо менен байланыштуу. Чай. Баракел. Калыбек биринчи баскан, ошол Сен айттың, мен базы айттым. Ошо бири-бириңерге өтпөй турсаңар болмок. Калыбекте купай чай. Британияда эмне үчүн чайды жакшы көрүшөт? Анткени учурунда Индия менен тыгыз байланыштуу болуп, чайды көп экспорт кылышкан, анан ошондон улам багы калып калганда көп чай ичилет. Ошто деле көп ичет, бирок чай. Мен аны айтайын, ысык көлдө андан да көп ичет. Бизде ысык көлдө сүт чөп, туз менен, сахар менен, бал менен, каймак менен иче беришет. Тамак жегенде дагы чай ичебиз деп айтабыз да, ошон чайга кете берет. Биз тамак жеп эле туруп чай иче беребиз. Мындай жөн эле отуруп алып чай ичип, туруп кеткендер көп болот. Ошол себептен кеттик. Жакшылап 5-чи фактка көңүл буралы. Альберт Эйнштейн эмнени эч качан эстей албай койгон? Фамилиясын. Эйнштейн деген ким болгонун билесиң, а? Фамилиясын деп ким айтты азыр негизи? Баракелде. Садыкка дагы бир аз күлдүрсөңүз, азыр 3 упай берчи дейбиз. Пока что 1,5 упай бар. Хорошо. Так, Альберт Эйнштейн эмнени эч качан эстей албай койгон? Телефон номерин. Фамилиясын дейм. Калыбек 2 упай туп-туура. Телефон номер. Ошол убакта телефон болду экен, а? Соткасы болду. Альберт Эйнштейн канчанчы жылында чыгат эле? iPhone көтөргөн да. 20-чы жыл 19-чы жылында жашаган болуш керек. 20-чы жылында жашаган адам. Жашаган ба? Эйнштейн, а? Өткөндө эле шерине келип кетпеди. Сен таанышмы? Ашмай коюш кетпеди. Телефон болгонбу деди? Телефон болгон, номерин айтып. Күлкүлүү жоо үчүн Садык 2 упай, Калыбек туура жоо үчүн 2 упай алды. Күлкүлүү болгондо эмне до конца күлкүлүү болбой калды, ошон үчүн бир аз 3 упай эмес. Элдер көрүп билер. Элдер күлүп билер. Болду, баракалла. Ал эмесе экинчи сабактын жыйынтыгында Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Кеттикпи? 1
2, 3. 1955-жылдын кечки күзү түшүмдө баягы эле туулуп өскөн кең сууда жүрөм. Асман бүркөө, кең суунун ою чолоо, жире калбай жиш эгин эгилген экен. Ал сонун бышы корулуп, ой тек мелтирейт. Орумдан калган ак мая тептегиз такта тим эле ёжик чачтай. Ата, быйыл эгим сонун болгон экен, кампалар данга толгондур, эл журт данга марыгандыр деп ак маялуу ойго кызыгып турамын. Көк жээ коңур тартат, маясы калың түздүн үстүндө кайдан жайдан Сталиндин чоң портрети пайда болот. Ал ак генералиссимус китилинде жүзү жарык келбеттүү ойлуу портретти не алдынан кармап көтөргөн, не үстүдөн тарткан эч неме жок. Тек өзүнөн өзү көтөрүлүп турат. Кайран киши бул жерге кайдан келип калды деп таң каламын. Мен күн чыгыш жагындамын. Сталиндин портрети батыш жакта жол боюндагы Мürze менен тиги кырасуунун эки аралыгында ойдок. Эки өртөбүз. 1, 2, 3 кет. Түтүн абдан эле суюлду, жалын басылды. Портрет мурункусундай жерден көтөрүлгөн калыбына турат. Эч жери өрткө күйбөдү. Бирок адегенде карарган жүзү улам ачылып келатты да бир бети мурунку калыбына тазарды, бир бети көлөкөлөнүп калды. Мен портреттин өрттөн күйбөй калышына абдан таңдандым, кубандым. Тиги көлөкөлөнгөн бети кайрадан ириңине келер бекен деймин. Ириңине келбеди. Өрт өчүп түтүн басылгандан кийин асман бүркөө бойдон турду. Мен эң чоң өкүнүчүм менен турган жеримде туруп калдым. 1956-жылы февралда 20-съезди өттү. Жүгөрүбөй стакенге жеке адамга сыйынуу деген айып такты. Кийин маркумдун сөөгүн сүйрөп чыгарышты. Эми бир аз анын арбагына акталганысып келатат. Баягы түшүмдөгү өкүнүчүм ошодон бери менин жүрөгүмдө өйдү. Портреттин бир бети көлөкөлөнүп калышы белгилүү. Асмандын бүркөө бойдон калышы эмне менен аяктар экен. О зор, татаал өкүнүчтүү дүйнө деген салаа оюмдан чыкпайт эле. Түмөнбай мүнөз. Түшүмдө кашка тишим түштү. 1959-жылдын 1-июнү күнү форум. Аны эмесе 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча урматтуу биздин теле жана интернет көрүүчүлөр, биздин Садыктын окуган боюнча Азамат өтө сонун көргөзгүч, 126 сөз окупсуз. Браво дейлик. Ал эми Калыбектики 100 3 деп коебуз. 31 Азаматсыз 131 сөз менен сиз 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча 5 упай биздин Калыбекке өттү. 4-чү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Анда эмесе экранда биринчи суроо шаштырмай жок. Эйфель мунарасында ким жашаган? Варианттар: А. Пьер Ришар, Б. Зинедин Зидан, В. Жак Руссо, Г. Густав Эйфель. Кайсы экенин айтайынбы? Ол Париждеги мунарабы? Густав Эйфель. Густав. Эмнеге Густав? Байырганда. Ошол Келгиле баштайлык. Калыбек, сиздин жообуңуз? Точно? Мен өзүм карап. Калыбек. Садык. Жак Руссо жашаган. Жак Руссо дейсиз. Калыбектин варианты боюнча В. Садык сиздики? Г. Густав Эйфель. Анда эмесе туура жоопко өтмөкчүбүз. 1, 2, 3, 4 кеттик. Густав Эйфель. Анда эмесе биздин Садыкта 2 упай бар. Куттуктайбыз. Кеттик уланталы кийинки суроо. Кайсы куш эч качан жерге конбойт? Вариант А. Бүркүт, вариант Б. Казуар, вариант В. Калибри, вариант Г. Жар птица дейт. Анда эмесе Сакал орун берели. Баягы жомоктордон биринчи мунусунда Садык жооп берсин биринчи. Вариант неме Садык жооп берсин, анан Калыбек жооп берсин, биринчи. Ия. В. Калибри. Сиздин оюңуз боюнча, Калыбек сиздики боюнча? Так маалымат билбейм, бирок Калибри дейм мен. Казуар. Казуар. Вариант Б. Туура жоопко назар салабыз, кеттик. Туура жооп Калибри. Биздин Садыкта дагы 2 упай. Эмне үчүн жерге конбойтун билесиңер, э? Тең-тең болдукпу? Эмне үчүн конбойт? Тең-тең болду. Буту жок. Жок, буту бар. Буту бар, бирок өтө бат учканына байланыштуу мындай гүлдөрдүн шагына конот, бирок жерге кона албайт да. Эмеден?
Бұты нечкеде болай. 4-ші сабақта Садықта 4 ұпай бар. Қалыбек, сіз қал отасыз, Кеттік анамыз 3-ші сұрау. 3-ші сұрау мындай екен. Сүреттегі шам қойғыштың аталышы қандай? Вариант А – канделябр, вариант Б – кандибобер, вариант В – канифас, вариант Г – синклиналь. Синклиналь. Эми белгилүү сөз бул. Мен мисал үчүн Тура Жолдун баягы 100%дык кепилдик менен билем. Эми силердин варианттарыңарды угуп көрөлү. Бизде мындай шамдарды не дейт? Канделябр дейби, кандибобер дейби, канифас дейби же синклиналь дейби. Кана эмесе мунусунда Калыбек биринчи жооп берет? Жанагында деле мен биринчи жооп бергем. Кандибобер. Кандибобер. Садык сиздики? Синклиналь. Синклиналь. Туура жооп коюп эле көкөңүздөрдөн тең туура эмес, канделябр. Белгилүү. Ошондо меникине бир аз жакыныраак болду. 0 ұпай мага. Калыбек, сиздики туура жоопко жакын болгон үчүн сизге 0 ұпай. Кеттик. Экөөң тең туура эмес жооп бердиң, экөөңө тең ұпай берилген жок. Кийинки суроого өттүк. Бетховен кулагы укпай туруп кайсы белгилүү чыгармасын жазган? Творение Прометея, вариант А. Вариант Б – симфония номер 9. Вариант В – турецкий марш. И вариант Г – Фиделио. Фиделио. Қайсы? Мен таптым. Садық, сіздің жоғыңыз? Симфония номер 9. Қалыбек, сіздікі? Менікі дағы? Айтайын даваттым өзі, негізі. Қалыбек, Садық қылғанды таңдай берсек, құдайым бұрса, же өкөңір тең жаңыласыңыр, же өкөң тең 2-ден ұпай аласың болады. Панели пропал. Қана? Бірақ мен 70% лешенім бар симфонияға. Симфониядан башқасын ұққан білемеспін да өзі негізі. Өкөң точно 9-ші симфонияны ұқтыңар біле? Симфонияның көп түрі бар. 5-ші симфония бар. Симфонияны Моцарт жасам ба? Бұны Бетховен. Людвиг ван Бетховен деген бұл... Людвиг ван Бетховен? Шындай, а? Людвиг ван Бетховен тура айтып атасыз. Ана эмесе... Эми ал турецкий марш жазбада керек, ал жоқ деп читире берейли. Эми логикалык ой жүгүртүү менен, келгиле, жооптор. Творение Прометея. Ошо Фиделио. Фиделио. Сиздин жоңуңуз Фиделио. Сеники бар, Садык сиздики? Симфония номер 9. Просто симфония номер 9 деген жер адаштыртыптын. Номер 9 деген жер адаштырды. Өзім жоғымда қала берейін. Сиздики симфония, сиздики Фиделио. Туура жооп көтөлүп, кандай эмес туура жооп симфония номер 9. Мен атайын айтсам, Садыкта дагы 2 ұпай бар. Кийинки суроо. Сүрөттөгү кайсы белгилүү унаа маркасы көрсөтүлгөн дейт. Бул кайсы азыр биз билгендерден? Вариант А – Cadillac, америкалык бренд. Вариант Б – Mercedes-Benz, германиялык бренд. Вариант В – Rolls-Royce дейт. Вариант Г – Tulpar Karagir. Tulpar Karagir болбойдун бу. Анда эмесе айтқым келди, өзүчө себеби. Жоогун билем, бирок Tulpar Karagirди айткым келди да. Негизи туура жооп көтөлүп кеттиңиздер, анда эмесе. Биринчи Садык жооп берсин. Бул Rolls-Royce. Rolls-Royce. Калыбек, ошондой сизде Rolls-Royce дейт. Туура жооп көтөлүп, анда эмесе туура жооп бул деген Rolls-Royce. Көңөргө тең 2-ден ұпай. Азаматсыңар. Rolls-Royce'га кантип билип койдуңар? Сен тыңдап атасың да, сен тыңдай берейин. Кантип билип койдуңар Rolls-Royce'га? Мен Mercedes-тер деле жакын деле баягындай болгон болуш керек. Жок. Өкөн Mercedes-тин деле мондай мактоолор бар. Чоң, наоборот. Мен өткөндө ошо бир көрдүм эле да. Эми окудум десем жалган болуп калышы мүмкүн. YouTube'дан көрдүм. Машинаның тарыхын үйрөнүп калып. Негизи YouTube'дан көп нерсе көрөт окшойсуз, Мен мына карап туруп, окугандан жери YouTube'дан көрөлөм да. мен карап туруп, балондорун окшоштурдум да. Дөңгөлөктөрү окшош. Rolls-Royce'тин дөңгөлөктөрү окшош экен да. Rolls-Royce ушундай велосипедтин окшош да. Ушундай да. Дискалар ушундай. Бул машина просто Кыргызстанга келбегенден десе. Кеттик, кийинки суроого өтөлгөн эмесе. Сүрөттө кайсы жаныбар көрсөтүлгөн? А. Жолборс, Б. Гепард, В. Сүлөөсүн, Г. Илбирс. Сүлөөсүнбү? Сүлөөсүн. Садыктын жообу сүлөөсүн, Калыбек сиздики? Илбирс эмес. Жолборс эмес. Гепард таламыз.
Сүйлөсүн. Садыктын Экөөңөр тең сүйлөсүн, туура жооп көтөлү, албетте эле бул сүйлөсүн. Экөөңөргө тең 2ден упай азаматсыңар. Негизи сүйлөсүндүн отличительный чертасы кулактары менен капталдарына сакалдар, Эми негизи менин оюмча баягы Кыргызстанда сүйлөсүн болгонуна байланыштуу биз сүйлөсүндү жакшы таанып билишибиз керек, Кеттик, кийинки суроо. Сүрөттөгү Дисней принцессасынын аты ким? Вариант А – Белль, вариант Б – Ариэль, вариант В – Жасмин, вариант Г – Анжелика Кайратова. Анжеликаны айтчы, мен Беллди айтайынчы. Анда эмесе? Туура жоопту бизден биринчи. Садык. Бул деген? Белль. 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 Калыбектин жообу Белль, Садыктыкы? Өз меники деле Белль. Сиздики деле Белль. Просто башка айтып турсай. Сен Анжеликаны айтчы, мен Беллди айтайын деп атам. Капитан да мен Анжеликаны айтып көрөм. Экөөңөр тең Белль, Туура жооп көтөл, анда эмесе бул туура азаматсыздар, Белль. Бул деген красавица и чудовище. Мультфильминин чыгармасынан. Суу жана Калбек деген мультфильмден алынган да. Beauty and the Beast. Мен сүйгөнүм болуп ойнойт да бул. Сиз кичинекейиңизде Беллди жакшы көрчү элеңиз, Сизде өзүңүздү мындай чудовище элестетиби, Жам, могу эле окшоштура берет, ошо. Бул өз жанагы шамга окшоштур. Канделябр. Окшошпайбы? Баягы сүрөттү койдуң эле. Жөн эле шамда. Бирок баары окшош да. Кеттик, кийинки суроо. Улуу Британиянын борбору. Глазго, Лидс, Манчестер, Лондон. Анда эмесе биринчи Калыбек жооп берет. Лондон. Садык. Точно? Манчестер эмес. Улуу Британиянын. Англиянын эмес. Улуу Британиянын. Улуу Британия менен Англия экөө башкабы? Улуу Британияга 4-5 мамлекет кирет, Жок, Северный Ирландия кирет, Уэльс кирет, Англия кирет, жана 4-үнчүсү кайсы? Мен 3-тө окугам. 3 болсун. 3-4. Мен 3-тө окугам просто. Мен деле мектепте окугандан бери көп нерсе. Анда эмесе? Туура жооп, сиздин оюңуз Садык. Манчестер сиздин. Лондон ушул жерде. Кана эмесе Калыбектики Лондон. Туура жооп көтөлү, бул албетте эле Лондонда. Калыбекте 2 упай. Билетинен просто сен утушун калдың. Лондон. Улуу Британиянын дагы, Англиянын да борбору Лондон. Мен ошондой билет элем. Улуу Британия дегенде Англияны түшүнөт элем. Великобритания. Кеттик, кийинки суроо. Гарри Поттер Хогвартстагы кайсы факультетинде окуган? А. Пуффиндуй, Б. Гриффиндор, В. Коктевран, Г. Слизерин. Коктевран. Айтып коерчу. Окулушка оңоюраагын айтып коерчу. Пуффиндуй, Гриффиндор, Коктевран, Слизерин. Коктевранды айта албай калбай жөн эле. Гриффиндор. Сиздин логикалык ой жүгүртүңүздүн тыянагы не болду? Пуффиндуй болду. Пуффиндуй. Пуффиндуй болду. Садык, сиздики? Так. Я бирок точно киносунан көрөм. Китебин окуган эмеспиз го, бирок эстей албай атам. Мен Бны тандайм да. Гриффиндор. Туура жоопко кезек берели. Туура жооп албетте эле бул Гриффиндор. Биздин Садыкта дагы 2 упай. Азаматсыз. Гриффиндор. Негизи баарыбызга эле белгилүү, Кеттик, дагы суроо, кийинки суроо өтөлүп. Медицинанын атасы деп кимди аташат? А. Диоскорид, Б. Парацельс, В. Гиппократ и Г. Турат Касымбеков дейт. Өзү Турат Касымбеков эмеспи деп алайынбы? Медицинанын атасы деп кимди аташат? Садыктын жообу Гиппократ, Калыбек, сиздики? Медицинанын атасы деп, Атасы, апасы эмес, атасы конкрет. Атасы? Мен апасын болуптум. Гиппократ. Үкөсү эмес, акеси эмес. Садык жакшы эле туура мен ушундукун тандап отура берейинчи. Сен кандай тандады? Гиппократ. Гиппократ, көңүлтүккен Гиппократ. Мен ушул эле аттаны. Так маалымат түзгөн, просто баягы мисалы медицина факультетин бүткөн ишке Гиппократ антын ичтигинде бир нерселер дээрип, ошондон эле. Турат Касымбеков менен Гиппократ экөө мага тааныш болуп атат да. Мисалы үчүн Турат Касымбековдун атын ичпей койсун. Турат Касымбековду айткан жеңил болот, бирок Гиппократ туура деп ойлойсуз, Экөөңүлтүккен Гиппократ туура жооп кезек берели. Туура жооп албетте эле бул Гиппократ.
4-cü sabактын жыйынтыгы жана жалпы оюндун жыйынтыгын айта кете турган болсок, 4-cü sabакта бизде Калыбек 10 упай, Садык 16 упай, ошону менен өтө жакшы таймаш болду. Негизи 3-cü sabактын жыйынтыгында Калыбек алдыга озуп чыкты эле, бирок ошону менен 4 sabактын жыйынтыгын айта турган болсок, биздин Садыкта 36 упай. Браво! Калыбегибизде 37 упай. Бир эле упай болду калды, ошону менен биздин Калыбегибиз жеңишке ээ болду. Азамат сиңер чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Анан негизи биздин телекөрүүчүлөргө, биздин өспүрүм жаштарыбызга, силерди көрүп, силерди кумир туткан инсандарга могу экран аркылуу, негизи интернет аркылуу кайрылып кетсеңиздер болот. 1-2 жылуу сөздөр менен делгиле. Негизи жакта мектеп убагындагы, анан акыркы да мен көбүн билбейт экем. Чынында Садык туура айтып атты. Анан калгандары мектепти эстедик. Мектепти кадимгидей сагынып, анан айтарыбыз ушул жаштар окуп коюңуздар, керек болот экен. Адамдын өзү үчүн дагы керек болот экен. Түшүнгөн. Садык. Каттыраак сүйлөйм, менин акырын. Биринчиден чакырганыңыздарга сиздерге да чоң рахмат. Аябай сонун эфир боло турган болду. Көрүңүздөр, катталыңыздар ушул каналга. Юсуптан чат да? Юсуптан чат ушул каналда атын эле? Фрунзе. Фрунзе ТВ каналына катталыңыздар. Алыстабаңыздар, аябай сонун болот экен. Келсеңиздер өзүңүздөрдүн балаларыңарды эстеп, аябай сонун отурдук, Жаштарга айтарым, чындап эле Калыбекке кошулам, китеп окуш керек. Китеп окуңуздар. Окуп алсаңыздар, YouTube'дан көрүп коюңуздар, Садык окшоп. Билет сатып, мээде калат экен. Баракелде, дәвір жол чоң рахмат. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, барыңыздарга чоң рахматыбызды айтуу менен биргеликте эмки жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.